ооба мен деле укканмын. Эми бул мен ойлойм бул экинчи маселе болсо керек деп ойлойм. Негизги маселе бул эми биздин ата бабаларыбыздан салттуу мындай өзүбүздүн каада салтыбызда колдонуп келген бир эле калпагыбыз болгон. Анан эми заман өнүккөндө мына цивилизацияга карап бир жерин жашыл кылып, бир жагын ар кандай бурчтарды чыгарып мындай жаңылануу болуп атат да. Бирок эми мен ойлойт элем биздин өзүбүздөн нукура бир калпак болсо депчи, бир типтеги. Мурда ошентип эле чоңойгонбуз да. Сиз үчүн калпактын орду кандай? Албетте улуу. Мен мисалы калпак кийем өзүм, балдарыма да кийгизем. Мисалы той топурда, жакшылыктарда сөзсүз кийип турам мен. Мен кадимки эле калпак кийип жүрөм. Ак калпак, эч кандай рисуноктары жок, эчтекеси жок. Аппак эле калпак, кара эмелери менен. Ошондой эле кийип жүрөм. Анан эми ал канчалык кандай калпак качан кийиш мындай деталдарын мен жакшы билбейт экенмин. Эми мен аны толугу менен билбейт экенмин. Эми баягы тилекке каршы биздин мына Советтер Союзунда болгондо биздин өзүбүздүн баягы салттарын көбүн жоготуп алдык да. Бирок эми негизгилерин мен билем. Ошо калпакты кандай кийиш керек, баягы өзүнүн дагы бул чоң философиясы бар экен да. Бул калпактынчы кээ биргиде баягы жаман кабар менен келгенде тетир кийип, дагы башкаларды. Бирок бул эми кичине унутта калып калды. Бирок ага карабастан биз ушул азыркы өзүбүздүн болгон баягы салттарыбызды дагы чыгарып ошо элдерге түшүндүрүп, калпакты эми баягы сиз айтмакчы жашына жараша ошол түсү, анан баягы кандай бизде орнамент болуш керек, ошондой бир стандартка алып келсек дагы жакшы болот. Эми бул баягындай биздин улуттук баш кийим болгондон кийин ошого карата биз дагы мамиле жасашыбыз керек да. Анан эми мен дагы баягындай кандай десем, алысмын баардыгын баардыгыңар калпак кийишиңер керек. Эми заманга жараша да, бирок эми биз унутпашыбыз керек деген маселени айтып атам. Анан эми 5-март күнү менен келе жаткан ошол майрам менен дагы алдын ала куттуктап кетким келет. Ошол силердин көрүүчүңөрдү. Анан ошо айтат элем, кандай болбогондо ушул биз өзүбүздүн культурабызды сактабасак, ушул урматтабасак, эч ким муну урматтабайт. Ошон үчүн биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзү орду абдан чоң. Эмнеге дегенде бул биздин традиционный, орусча айтканда традиционный головной убор да. Анан калпакты сиз айткандай баардыгы эле бир эле эмеде кийиле бербейт. Чынын айтканда мен калпак өтө көп кийбейм. Бирок эмнегедир менде ушундай сезимдер болуп калган ба? Көп эле кыргыздарда ушундай го, жанагы чет өлкөгө чыкканда калпак салып ошол жака барганда сыймыктанып, Европадагы коопсуздук уюмдарынын жыйындарына барганда ушу калпак кийип жүргөн учурларым бар. Бирок мен туурасын айтайын, калпактын бөлүнүштөрүн билбейм. Азыр экөөбүздүн мына 7 каналдын Facebook'унан, YouTube'унан көрүп аткан жарандарыбыз мени сөгөт болуш керек, бирок сөксө чыдайм. Эми туурасын айтып атам да, мен калпактын бөлүнүшүн билбейт экен. Мага калпак эми улуттук баш кийим, биз сыймыктанып, анан көбүнчө ошо чет өлкөгө чыкканда ошо келип сурашат. Сүрөткө түшкөн учурлар көп, мисалы, ой, баш кийимиңер депчи. Ошон үчүн мындай жалпы маалымат ушундай да. Бирок сыймыктанып кийип жүрөбүз. Калпакты мен жанагындай мончолорго кийбейм, барктап, калкалап, улуттук баш кийим катары абдан мындай сыйлайбыз, барктайбыз. Мен эми мынчалык орусча айтканда тонкостторго көп маани бербейм. Мен үчүн ак калпактын өзүнүн орду бар. Мен үчүн калпак кийиш бул өзүнчө бир сыймык. Ошону билем. Вот мен ачык эле айтсам, мен мындай жаштар боюнча бул мисалы 20 жаштагы бала кандай калпакты кийген, анан аксакалдар кандай кийет, анан мен ачык эле айтсам, мен билбейт экенмин аны. Бирок сөзсүз окуйм ошол боюнча. Эми менин оюм, тилекке каршы бизде азыр Кытайдан алып келип атышпайбы калпактарды. Биз өзүбүз ошону чыгарыш керекпиз да. Бир белгилерди ошол жерге кылып эле же мисалы тыюуну салыш керек. Кытайдан ошол алып келиш бул туура эмес өзү. Калпактар бияктан эле чыгарылыш керек да. Анан биз өзүбүз ошону мындай чыгарбасак уят эле да. Ошон үчүн мен оюм, мен өзүм майрам күндөрдө кийем, а так, конечно, мындай күндөрдө кийбейм.
Ал калпакты биз кыргыз калпагы менен билинебиз да, кыргыз экенибизди. Кыргыздын калпагы бул чет өлкөгө чыкканда да кыргыз өзүн даңазалап ошол жерде калпагы менен айырмаланып жүрөт да. Анан бул улуттук баш кийим болгондон кийин кыргыздын көп жерде мындай кийип жүрсө бул адамдын ички дүйнөсүнө дагы бир топо сезими, патриоттук дейбиз. Жакшы болот эми ошо кийип жүргөнү. Калпактын аябай кийгендин, калпактын түрүнүн мааниси өтө көп, өтө чоң мааниси калпактын. Ошондуктан эми бул кыргыздын баш кийими, буну өтө даңкташыбыз керек, өтө мындай баалашыбыз керек. Ошондуктан эми калпактын ар түрдүү бар. Жаш бала кие турган, аксакал кие турган, орто жаш кие турган, анын түрлөрү бар. Биз калпак менен сыймыктанабыз. Ошо мен дайыма калпак кийем өзүм. Ошондуктан калпак мен үчүн өтө мындай улуу, жогору нерсе.